Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз бүгүн дагы Кудай буйруса бир эненин кубанычына тең ортоктош болуу той аземинде турабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кыйын эмес муну айтып сүрөттөш, жаныбыз бир, каныбыз бир жүрөктөш. Биз кыргызбыз, улуу элибиз билип ал. Эр жүрөк эл ала тоого түнөктөш. Сен да кыргыз, мен да кыргыз алдагы. Бир атаның биз кыргыздын балдары. Ол сыртынан башкасы бүт табылат. Байлык, бакыт, бийлик дагы калганы. Сен да кыргыз, мен да кыргыз алдагы. Бир атаның биз кыргыздын кыздары. Ол сыртынан башкасы бүт табылат. Байлык, бакыт, бийлик дагы калганы. Бузукулар келтиришет күлкүнү. Башка жердин жокко түндүк түштүгү. Бөлөм деген бир бүтүндү экиге. Ошол өзү миң бөлүнөт бир күнү. Сен да кыргыз, мен да кыргыз алдагы. Бир атаның биз кыргыздын балдары. Ол сыртынан башкасы бүт табылат калганы. Сен да кыргыз, мен да кыргыз алдагы. Бир атаның биз кыргыздын кыздары. Ол сыртынан башкасы бүт табылат. Байлык, бакыт, бийлик дагы калганы. Сен да кыргыз, мен да кыргыз алдагы. Бир атаның биз кыргыздын балдары. Ол сыртынан башкасы бүт табылат. Байлык, бакыт, бийлик дагы калганы. Сен да кыргыз, мен да кыргыз алдагы. Бир атаның биз кыргыздын кыздары. Ол сыртынан башкасы бүт табылат. Байлык, бакыт, бийлик дагы калганы. Ушундай ооруганыма 28 жыл болду. Бутумдан ажыраганыма 2 жыл болду. 2 жылдан бери ушул бутум жок. Күнүн көрүп атам, бирок Аллага шүгүр. Аллага шүгүр. Бут жок болсо деле көзүм көрүп атат, кулагым угуп атат. Баардык жакшылыктарга күбө болуп отурам. Азамат менен таанышып, байланышып, Азамат болсо көп жакшылыктары көп, жылма менен жазат, жакшылыктарды тартуулады, көп жардам берди. Ошо 2016 жылы тааныштым эле, ошондон бери ушул убакка чейин жардам берип келатат. Бир кабар албай койгон жок. Жакшы болуп атат буюрса. Ошол кайрымдуулук, коомдук кайрымдуулук фондко мен албан ийгиликтерди кылам иштеринде. Көп жакшы иштер жашап атышат. Жардамга муктаж, оор тагдыр жашаган. Майыптак аябай жакшы жардам берип атат. Ушундай азаматтар көп болсун. Иштерине ийгилик болсун, өмүрлөрү узун болсун, жазыптор чың болсун, аман жүрүсүн, ата-энелердин маңдайына, балдардын маңдайына аман болсун. Көз жамандан сөз жамандан сактасын, душманга таба тууганга кылбасын. Эки дүйнө жакшылыкта жашасын, эки дүйнө бактылуулукта жашасын. Ушу тапкандарына береке берсин Алла Таалам. Жакшы амал кылышат, Алла Таалам ыраазы болсун. Мен аябай сүйүнүчтүм. Жомоктоодай сонун үй бат эле курулду. Мындай ойлогон ой деген көп эле нерсеге жеткирет да. Аны ойлогон ойдун ишке ашып атат. Мына Азамат себепчи кылып койду, Алла Таалам бол деген сыфат менен болуп атат. Урматтуу менин мекендештерим, ошол бизде бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду негизделген. Бул фонддун негизги максаттары камтылышы энени камтыганбыз, бейиш эне таман астында деп. Бул сөздү угуп эле тим болбостон бул сөздүн айланасында аракет кылуу зарыл болуп турган учурда турабыз. Ошон үчүн канчалаган
эне көз жашы тамып турат. Биз көчөдө кымбат баалуу машина айдап, бир ошого кубанып жашабайлы. Бир кандайдыр бир кымбат баалуу үй салып алып кубанып жашабайлы. Биз намыстанайлы, биздин энелер көчөдө башка улуттан жардам сурап тургандыгына намыстанайлы. Ошон үчүн биздин адамзатта сезимдер жашайт экен. Бул энени сүйүү сезими, мекенди сүйүү сезими. Ушундай сезимдер уктап калган учурларда ушундай бир кайдыгерлик келип чыгат экен. Ошон үчүн кайдыгерликтен алыс болуп, ушундай эне көз жашын сүртүп, ушундай кубанычтарда көп себепкер болууга шашылайлы. Анткени себеби бул өмүр адамзатка бир берилет, кайра берилбейт экен. Бирок бул өмүрдө жакшылык кылсак кылбасак дагы бул кымбат өмүрлөр өтүп жатат. Ошон үчүн ар бир мекендешти кайрымдуулукка, боорукерликке, мээримдүүлүккө, мекенчилдикке чакырык кылам. Биздин ушул Сооптабы сапарында бирге сапарлаш болуп, көптөгөн жакшылыктарда бирге себепкер болойлу. Жана ошо Кыргызстаныбызда өнүп өскөн өлкөлөрдүн катарында болуп, бакубатчылык бизде өкүм сүрсүн, Кудай буйруса. Olmay жатат кол чабуулар. Тагдыр ташын төбөдөн бастырып, турмуш талай турган кезде шаштырып, көңүлүмдү көп адамдар сооротуп, көп адамдар өмүрдө кылды жакшылык дейт. Жакшылыкка келген, өргө тойго келген жалпы меймандарга, конокторго жалындуу саламыбызды айтып, өргө той жарыялайбыз. Добрый день, дорогие дамы и господи. Ой, господи, да коп. Кыргыз эли кылымдарды карыткан, кыргыз эли хан манасты тааныткан. Кыргыз болуп өз тилиңди билбесең, анан кантип өлгүң келбейт, намыста дейт. Кыргыз эли тээ баяртан бери боорукер, ушундай бири-бирине кайрымдуулук болуп келген. Анда болсо, ассалому алейкум, урматтуу, ушул жерде боору таш эмес, боорукер, кыргызды пейлин кошкон кыргыздар барсыздарбы? Салам алейкум. Баракелде. Ерманастын уртактары оолдары элимизин камсыз кыла турганы, кыйын кесен кыйчалышта кылым кечкен кыргызымды муундар дейт. Кыргыз баласы өйдөдө өбөк ылдыйда жөлөк болуп, өмүрдүн кыйын кезеңдеринде бири-бирине коосунуп, мына ушундай учурларда бири-бирине өбөк жөлөк болуп келген. Себебин айтсак, атаса куту сүйүнөт. Кайрымдуу бол, коомдук кайрымдуулук фондунун жалпы жамааты көп түкүрсө көл болот. Болбосо жабыла көтөргөн жүк жегилбейт. Ушул жамаатта турган биздин мыктыларыбыз, ушул жамаатта турган биздин боорукер мекендештерибиздин берешендиги менен бүгүн дагы бир энебизди кубатып, бүгүн дагы бир үй бүлөнү кубатып, өргөлүү кылып, жалпы баарыңыздардын көз алдыңыздарда улуу тойдун көөсү болуп отурасыздар. Ошон үчүн эжебиздин, апабыздын өмүрү узун болсун, өргө кут болсун, угуңуз узарып, келегеңиз кеңейип, чамгарак бийикте отурган мезгил, жакшы адамдар келсин. Канча кут кирсин дейли. Кол чаап коюңуздар, апабызды келиңиздер, алакан аябастан ушу сиздин бүгүнкү ак өргөңүз кут болсун деп бардык. Балдар, кыздар, айымдар, мырзалар, апалар, апчелер, инилер, сиңдилер барды куттуктап келип отурушат. Ак өргөңүз кут болсун, ушул үйдө жалаң гана майрам болсун. Бир дүркүрөтүп кол чаап куттуктап коюңуздарчы. Анан апа, бүгүн сиздин ак өргөңүзгө, тоюңузга Кыргыздын Менмен деген жылдыздары келип отурат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Дагы сизге сюрприз кылып, Кыргыздын Менмен деген жылдыздары Алтынай Нарбаева, Гүлнара Кахарова, Алина Жетигенова, Айчүрөк Иманалиева, Нурлан Асиптер келбейт. Сизге салам айтышты. Дарс эткен бата баша, досу келиңиздер. Четинен жашнакай ыр менен баштайлы. 12-13 жылдан бери кайрымдуулук колуман келген жардамымды, салымымды кошуп келатам. Анан кийин мунун өзгөчөлүгү, мисалы кайрымдуулукка башкалар концерт жагы менен же болбосо кийим кече тамак ашы менен эле эметсе, Азамат деген жигит ушу 1-2 жылдын ичинде 10го жакын үй салып бериптир да. Бул үй деген колу буту аман 36 мүчөсү бардыгы жашнакай элдер өздөрү үй сала албай жүрүшөт да. Анан кийин ушундай апаларга, майып айым мырзаларга салып берип аткан Азаматка терең ыраазычылык. Анан кийин бул коомдукту, кайрымдуулукту ар ким эле кыла бербейт да. Мисалы, ар ким эле артист боло албайт, ар ким эле шофер боло албайт, ар ким эле врач боло албайт дегендей, ушу ар бир иштин майын чыгарган бир өзүнүн эмеси болот да, кесиптин ээси. Анан мен ойлойм, ушу кайрымдуулук бүгүнкү ушу коомдун башчысы Азамат
жигит ошо колунан келген үчүн 2 жылдын ичинде ушундай чоң бир эмеге ийгиликтерге жетип элдин ушу батасын алып атат да. Мен да ошо элдин арасына кошулуп Азаматка үй бүлөсүнө өзүнө ден соолук каалайм. Ушу Азаматтай Азамат кыргыздын жигиттери көп болсо экен деп Кудайдан тилейт элем. Бүгүнкү ырды жаштагы сиздерди куттуктап келген кыргыздын таланттуу Татынакай кызы, Кымча белдүү, Мисс Кыргызстан, фигурасы 90-60-90, кыргыздын желегин көтөргөн ушундай сулуу Анжеликадан да, Бактыгүлдөн да, Кундустан сулуу колчалар берип тозалаңыздар, астыңыздарда. Ала тоо бериси колчалар менен мен. Көп баракелде. Не билесиздер, эмне сулуу эмес бекен. Кой тур. Ой тур, мен демекчи, мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен Алина Жетигенанын сиңдиси, Женефер Лопестин эгизи, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы деңиздеп жүргөн Кыргыздын эрке кызы Ны Жетигенова кол чабып коюңуздар. Бул ырды мурда Назми хит кылып эле, ал жокто мен ит кылып баштайт, Тамаша бере баштайлы. Ар дайым ден соолукту мүлкү дейт. Сиздер үчүн тамаша деген ырды. Бек бор бийиктер сезону таанда. Кол чатырбайсыздар, мына бир баягы бадайда. Nazire Жетигенова. Şalvara oturalım. Göz kızı çiftler. Жалгыз жүрсө сөзүм жок, достор болсо жанымда, унутсуңар жигиттер. Nazirece, эми ушул манакей кайрымдуу бол, коомдук кайрымдуулук фонду жалпы убакыты сыналганда 2 жылдын жүзү болду. Ушул 2 жылдын ичинде ондогон адамдарды үйлүү кылып, өргөлүү кылып, энелерибизди, биздин уулдарыбызды, кыздарыбызды кубантып, сүйүнтүп, ушундай бир жакшылыктын жашаанасын, жакшылыктын желегин желбиретип келет. Кыргыз баласынын негизи эле өзүңүздөргө маалым болгондой, кыргыз жигиттери барган жеринде байрак, турган жеринде туу, жеткен жеринде желек болгон. Бүтүндөй кыргыз элине керек болгон. Ошондой элибиздин керектүү уулдарын алдыга чакыралы. Аталган фонддун түбүн түптүп, кышын канат ушул топту, ушул жамаатты алдыга сүрөп келе жаткан, элибизге ак кызматын өтөп келе жаткан атанын уулдарын чакыралы. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү жана президенти Байматов Азамат мырзаны жана аталган фонддун орун басары Умаров Ражап агаларыбызды чакырып коелучу. Калеки атынан заты жарашкан Азамат мырзаны. Кийинки байкебизде атын Ражап байкелерге бир түркүлөтүп кол чаап коелучу. Ар бир эле инсан мындай кыла бербейт, Сиздерге терең ыраазычылык, терең таазим. Бар болуңуздар, оорубаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу апалар, урматтуу карындаштар, байкелер, инилер. Бүгүнкү убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн биз терең ыраазычылык билдиребиз. Эң биринчиден, азыр ушундай сезон маалда, иш маалда бул жака келиш дагы өтө кыйын, өтө оорга турат. Бирок бул биздин кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду ушундай коом сиздердин элдин биримдиги үчүн болгондугу үчүн ушул бардыгыбызга милдеттүү экен да, ушул иштерге, иш-чарага бардыгыбыз келип катышышыбыз милдеттүү экен. Мына биз бүгүнкү күнү көптөн бери, былтыртан бери Рахат энебизге убадабызды берип, сизге үй тургузуп беребиз, сиз үйлүү болосуз, квартирадан кутуласыз деп айтып жүрчү элек. Эми Кудай таалам ушул нерсени кабыл кылган экен. Бүгүнкү күнү бардыгыңыздар күбө болуп атасыздар. Ушундай ак өргө туруп, Рахат энебиз кубанып аткан дагысы. Рахат эне, сиздердин ушундай ак өргө тоюңуз куттуу болсун. Ушул үйдө агарыңыз, көгөрүңүз, жакшылыктарды көрүңүз дайыма курсакчылыкта жүрүңүз. Анан биз сизде ушундай эң биринчи негизги максат биз Аллах ыраазычылыгы үчүн. Анан бирөөдү кубантсак, биз дагы кубанабыз. Кыямат күнгө эң негизги катуу күн болгондо, муну азыркы күнгө турабыз, күнгө ысып күйүп турабыз. Бирок кыямат күнү болгондо ушул күн найза бою түшөт дейт. Найза бою түшкөндө адам мээси кайнай турган күн келет дейт да. Ошол мээ кайнай турган күндөн коркуп биз ушундай аманаттарды кыянат кылбастан жеткирели деп, бизге сооп болсун деп, ошондой азап күндөн кутулалы деген үмүттө ушундай жакшылык иштерди кылып атабыз.
Ушул жакшылык иштердин аркасында сиздердин бардык эл, алыста жүргөн мусафирлар турат. Ошон үчүн бүгүн биз кубанып атабыз, Рахат энебизден чогуу кубанып атабыз. Рахат эне, дагы бир жолу үйүңүз кут болсун. Алакан жаап коелу, баракелде. Азамат мырза келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор жана бүгүнкү күнү ушул өтө кубанычта турабыз, сүйүнүчтө. Анткени мындай күндөрдү биз көптөн мээнет кылып, эмгек кылып, анан ушундай бир сүйүнүчүн жетсек экен, ушул күн эртерээк келсек экен, энелерибизди көп кубантсак экен деген чоң үмүттөрдү байлап бүгүнкү күндө иш жасап келебиз. Биз ушул өзүңүздөр көрүп турган кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондун негиздеп жатып дагы ушуну аябай ойлонуп, тандоо жолдорунда да дайым айтып келебиз. Ушул энени тандап алганбыз. Себептери бейиш эне таман астында деген сөздү угуп эле эмес, биз ошонун айланасында аракет кылып жашасак деген чакырыктарды жасап, өмүр менен өлүмдүн ортосунда бизди бул жарык дүйнөгө алып келген энелер силерсиңер. Силердин эбегейсиз мындай чоң жакшылыгыңарды биз биле албасак, баалабасак, силердин алдыңарда кызмат кылбасак, анда Кудайдын алдында биз эмне деп жооп беребиз деген ойлорду ойлоп, анан бүгүн биз сиздердин алдыңыздарда кызматтабыз. Мен ушул күндүн алгачкы күнгө кайрыла турган болсом, Рахат энеге дагы алгачкы жолуккан күнүбүздө ушул телеканалдардан телефон номерди алып, байланышып, анан мени Рахат эне сүйлөшүп чакырган. Анан сүйлөшүп, ошол Рахат эне менен алгачкы жолуккан күнүм алиге чейин көз алдымда. Анткени ошол күнү Рахат эне мага бир сөз айткан сөзү жүрөгүмдү ушунчалык бир өйүткөн. Анткени Азамат балам ушундай деп акыбалды түшүндүргөндө, мен ошол күнү ушул энени кандайдыр бир деңгээлде бир көбүрөөк мындай кубандырыштын айланасында аябай бир ой жүгүртүп, анан ушуну эне сиз экөөбүз отуруп көз жашын сүртүп, эненин көз жашынан жаш тамган болсо, ар бир кыргыздын жигиттеринин жүрөгүнөн жаш тамыш керек деп ойлойм. Ошондо гана Кудай буйрса баары жакшы болот. Ошон үчүн мына Рахат эне, Кудай буйрса бул күндү көптөн күткөнбүз. Сизге сөз берип, ыйлабаңыз, буйрса баары жакшы болот деген биз Аллах кадыр зат, Аллах мээримдүү зат. Мына ушинтип бизге ушул күндү да насип кылгандыгына. Анан мен ушул жерден жалпы ушул жерде отурган бир туугандарыбыздын баарына ыраазычылык билдирем. Мына маданият жаатындагы мына телеканалдан келген бир туугандарга жана чет жакта иштеген мигрант болуп, чет элде, чет жерде жүргөн мекендештер, мына Италияда жүрөт, Германияда, Америкада жүрөт. Туш тарапта, ошол жакта бөтөн эл, бөтөн жерде жүрүп, өздөрүнүн эле оокатын кылбастан бул мекендеги ушундай көйгөйлүү маселени дагы колго алып, бизди ортодо татыктуу көпүрө катары көрүп, кол сунган мекендештерге Аллах ыраазы болсун. Анан ошол жерде отурган энекелер, Кудай буйруса биз колубуздан келишинче аракет кылабыз. Кудай буйруса баары жакшы болот деген ниетте. Келгендериңиздерге чоң рахмат. Биз өтө кубанычтабыз. Анан мындай тойлор бизде көп болсун. Көп болсун. Өлкөбүз өнүп өскөн мамлекеттердин катарында болсун. Бар болуңуздар, кем болбоңуздар. Анан ушул тамдын ачкычын мына ушул ак өргөнү Кудай буйруса жалпы жүрөгү кыргыз деп соккон. Кыргыздын намыстуу уул кыздарынан мына дүйнө кыргыздары, Америкадагы, Италия, Германиядагы, Россиядагы, Казакстан дегеле кай жерде жүргөн кыргыз мекендеш, эгер бизге кол сунуп, ушундай кол сунган болсоңуз, ушул жалпыбыздын атыбыздан энекебизге ушул ак өргөн ачкычын тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Жүргөн кол чабуулары менен Абдырахманова Рахат энебизге ак өргөнүн ачкычын тапшырып атабыз. Кол чаап коелу. Энеке. Анан бизде эң негизги Алла Таалам бизди намаз окугула деп буйруган эң биринчи буйрук бул. Рахат энебиз Кудайыма шүгүр, намазын үзбөстөн Кудайлап намаз окуйт. Көптөр айтат да, силер биздин садака берген садакабызды бир арак ичкенге жеткирип атасыңарбы же башка жеткирип атасыңарбы деп. Биз негизи мусулман адамга жеткирип атабыз, аманаттарды кыянат кылбастан. Рахат энебиз 5 маал намаз окуйт. Ошол эне сизге дагы бир аманатты тапшырып кетейли. Ушул биздин кайрымдуулук фондго кошулуп туруп сизге жардам бергендерди унутпастан дуаңызда дайым кошуп алып жүрөсүз. Маал намаз. Баракелде. Алла разы болсун. Колуңуздан теспих түшпөсүн. Баракелде. Анан бул жерде турган биздин кичинекей белегибиз, биз баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө мына бул жерде Гүлмира энебиз отурат. Гүлмира эжекем, бир тууган эжекемдей көрүп,
бүгүнкү күндө ушул колубуздан келген жакшылыгыбызды кылып, катарыбызда ушу эжекебиз катары көрүп, мына ушул турган участоктун тарыхын да айтып коюшубуз керек. Анткени бул участоктун ээси мына ушул отурган Гүлмира эже эле. Өзү майып эйнекебиз коляскада отурат. Бирок мен бул нерсени баса белгилеп айтып берет. Анткени ар бир кыргыздын жигити буну көрүп биз намыстанышыбыз керек. Анткени майып энелер бири-бирине жардам берип атат. Майыптар бири-бирине жардам берип атат. Анткени ушундай акыбалда отуруп туруп, өзү ак өргөлүү болуп, анан өзү ак өргөлүү болгонуна шүгүр деп, шүгүрчүлүк келтирип, ушул турган участокты үй бүлөсү менен кеңешип акылдашып, сунуштап туруп ушул энекенин үйлүү болушуна мен да бала чакам атынан себепкер болоюн деген. Гүлмира эже, сизге да Алла ыраазы болсун. Бул өтө чоң жакшылык. Бул сиз берген жердин үстүнө мына мондай там салынып, эми бул үйдүн ичинде мына рахат энебиз Кудай буйса өмүр сүрөт. Канча өмүр сүрсө, мына ушул үйдөн канча пайда болсо сооп, ошонун баары Кудайым кабыл кылсын. Муногу биздин фонддон сиздин үйүңүзгө белек болсун Кудай буйса. Биздин жакшы кылган иштерибизди көрүп отуруңуз. Баракелде. Гүлмира эже, кабыл алып коюңуз. Келечегиңизге, гумандуулугуңузга, кылган жардамыңызга Кудай ыраазы болсун. Балдардан ысык чайын ичиңиз. Ал эми рахат энемдин бүгүнкү өргөсү кут болсун. Канча кут келсе ошончо кут келсин апа. Көкүрөгүңүздө, жүрөгүңүздө, көмөкөйүңүздө мен көрүп турам бир ушул биздин мырзаларга, биздин жамаатка айта турган бир жылуу кебизди. Энелик мээрим төгүлүп, ак тилек айтуучудай болуп турасыз. Сөздү сизге берели. Саламатсыздарбы? Агыргы тойдун меймандары. Аябай толкунданып турам, аябай сүйүнүп турам, кубанып турам. Сүрдөөдөн ушу сөз айта албай, оюмду айта албай калам деп жазып алдым эле, барак ошону окуп берген уруксат этип коюңуздар. Анда мен бул жагыңызга өтөйүн. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар? Акыргы тоюна куш келипсиздер. Аллахтын насиби менен көптөн күткөн кубанычтуу, сүйүнүчтүү күндө келип жетти. Мандайга жазылган тагдыр экен, Аллахтын сыноосун көтөрүп келе жатам. Буга да шүгүр, Аллага шүгүр. Ооруп калгандан бери ушул күнгө чейин журт туугандарымдын, үй бүлөлөрдүн жардамы менен, колдоосу менен ошол даражадамын. Алла ыраазы болсун сиздерге. 2 жыл мурун 2 бутумдун ажырагандан бери араптарга кайрылдым, мен да жардам сурап. Бирок алар жетим балдарга, оору балдарга жардам берет экен. Анан Азаматтын телефонун ошо иним эжем баласы алып берди эле, Азаматка кайрылып, байланышып, келип бабамды көрүп кетти деп сурандым. Азамат болсо кичпейил, элбек бала экен, келип бабамды сурап, жылуу сөзүн айтып, көзүм жашын сүрүп, жубатып мени, эже баары жакшы болот. Колумдан келген жардамымды кылам деп убада берип кеткен. Буюрса ошол убадасына туруп атат күндө. Андан бери байма-бай катташып көп жардамдар берип турат. Көп функциялык кровать алып берди, кетти, коч алып берди, тамак ашынан жардам берип атат. Квартира жагынан, көчүп кону жагынан да жардамдар беришти, Ражап Ажыкөлгө белгилешип. Алла ыраазы болсун. Азамат жетиктер ошол коомдук кайрымдуулук фонд 2 жыл ичинде көптөгөн жакшы иштерди жасап жатышат. Жардамга муктаж адамдарга, майыптарга, жетим балдарга, карлар үйүнө байма-бай катташып, кийим жагынан, тамак аш жагынан колдоо көрсөтүп келе жатышат. Оор талдарга кабылып, үй жокторго үй жасалып, кубаныч тартуулап берип жатышат. Анын катарында мына мен да бармын. Азаматты башка улуттардан жардам сурабайбыз. Кыргыз качан бирөөнү кыйнап таштап койчу эле. Күч бесекте жабылар көтөргөн жүк жеңил болот. Кыргыздын биримдиги менен, ынтымагы менен деген чакырыктары менен көпүрө болуп, кыргыздын намустуу уул кыздарын жакшылык кылып калууга үндөп келе жатат. Барды кабыл болсун деп биз дагы кошулалы. Чоң рахмат, ушундай жүрөктөн чыккан сөздөрдү айттыңыз. Анда болсо келиңиздер, жүрөктөн чыккан ырларга кезекти берсек. Азыр сизди куттуктап келген астыңыздарда кыргыздын сыймыгы, кыргыз эл артисти десек дагы жаңылышпайбыз. Астыбызда алтындай болгон эжекебиз ушу ырлар менен чоңойдук элек. Колчалар менен тосуп алыңыздар. Сизди куттуктап келген кыргыздын жылдызы Шахризада Аскарова. Колчалар менен тосуп алсаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар, балдар, эжекелер, агалар, инилер, сиңдилер, рахат алтыным. Мына ушундай жашынакай жөнөлгө менен, жашынакай куттуу жерде отурабыз.
үйүң ак жолтой болсун, ушинтип кубанычтар көп болсун. Кайрымдуулук ушу фондуна биз дагы ак жол каалайбыз. Мен ушу бир айдан бери Райхан менен эле жүрөм. Ай качан болот кой деп сүйүнүп, кубанып, жана дүкөнүн ачты айкада барып, анан эми бул аябай жакшы самалы экен. Биздин балдарда ыйман бар экен, биздин балдарда жүрөк бар экен. Ошого кубанып сүйүнүп отурабыз. Биз чыгармачыл адамдар, биз дагы ошо тойго жакшы жашаан деп ырларыбызды кошкубуз келет. Бүгүн аябай кубанып турабыз. Эч качан арман кылбайлы, жүрөктө эч качан так калбасын. Азаматтарға апасына рахматымызды айтқан кішінекей белеңіз барлы. Қандай туды екен, елінде ұлты дегендей, азаматтай қайырымды, иманды, елдің мұқташтығын кешкен, ошолордун жүрегінен орын тапқан баланын өзіне ақ қалпағызды кигізіп, апасына жолығызды салып қойылық. Кішінекей ро болса дағы, Қол чап қойыңыздар. Кішінекей ро болса дағы рахматымызды айтамыз. Талантқа да рахмат, шығыстарымызға да рахмат, барлықтарға рахмат. Ең негізгісі Гүлмираға рахмат. Ömürlü olsun, vatandaşının Özünüzlerге de rahmat. Сіздерге де чоң рахмат. Ичинде жашап апамдын 9 ай толук жашадым. Апам барда не корком, азыр апамдын кучагына дагы деле батамын дейт. Апага бир кол чаап коюңуздарчы, ушундай азаматтай уулду жарык дүйнөгө алып келген апабызга бир дүркүрөтүп кол чаап койсоңуздар. Эрке балага дагы ак калпак кийгизди. Башыңыздарда кыргыздын ак калпагы түшпөй жүрө берсин. Анда апаке сизге терең ыраазычылык билгизебиз. Ушу азаматтай уулду тарбиялаган сизге терең ыраазычылык. Анда келиңиз апабызга бир дүркүрөтүп кол чаап, бир сөз берип койгойлу апа. Келип коюңуз. Алыстан келген энебизге токтою апабызга кол чаап коюшу. Уулунун жакшылыгында, баласынын мондай керемет жигердүү иштерине кубанып, толкунданып, ак батасын, ак тилегин арнап келип отурат алыстан. Апабыздын бир жашынакай жылуу сөзүнө карап. Рахат кагылайм. Таң куттуу болсун, агыр көң чамгарагы бийик болсун. Ичинде эч качан ооруба, ден соолукта болуп, ушунун ичинен неберелериң узатып, келин алып, кыздарыңды турмушка бер. Ушул тойго келип катышып аткан көйлөр баарына чоң терең ыраазычылык билдирем. Анан бул фондду жетектеп жүргөн менин балама, балдарыма да Кудай ден соолук берсин. Алыста жүргөн мекендештерге да рахмат. Ушул кыргызымдын жүрөктөрүндө иманы бар кыз уулдарга да терең ыраазычылык билдирем. Эчеди салып аткан ушул Разият балам менен Азамат балама ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Анан биздин үй бүлөсүнүн атынан кеч Азаматтан берип жүргөн килемди алып келип салды, каалайм. Шыгайым өмүрүң узун болсун, эч качан ооруба, ден соолукта бол. Ошол айтарым мекендештерге, алыста жүргөн мигранттарга да чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай кайрымдуулук жасаган балдар, кыздар көбөйсүн каалайм. Мындан ары көп болсо дагы да мындан ары көп жакшы үйдүр салынат. Мен чоң рахмат. Аман болуңуз апа, бар болуңуз. Бар болуңуз. Балаң кызың жакшы чыкса, башыңды бийик көтөрөсүң дейди. Ар бир ушул жерде эне баласы болсо, ар бириңиздердин балаңыздар ушу теле аркылуу же интернет аркылуу көрүлүп, ушу Азаматтын жолун жолдогон уулдар, кыздар көп болсун, Азаматка жана апасына бир дүркүрөтүп кол чаап койсоңуздар. Бали. Анда болсо келиңиздер, урматтуу Рахат апа, жалпы ушул жердеги күбө болуп отурган кыргыз элим, сиздердин астыңыздарда мынакей дагы бир сыйра айта кетели. Мен дагы бул жакшылыкка кызмат кылып атканыма кубанычтамын, Кудайга миң мертеден ыраазымын. Ушул сиздердин кубанычыңыздарга мени чакырган Райхан эжеме бир өзгөчө кол чаап коюңуздарчы. Райхан эжем ушул артисттердин бардыгын чакырып, мынакей жашынакай сиздерге көңүл ачып, тойдун шан шөкөтүн көтөрүп аткан Райхан эжеге дагы терең ыраазычылык. Анда болсо астыңыздарга бүгүн салымын кошуп аткан биздин таланттуу татынакай кыз Достор тобунун солисткасы, маданияттын мыкты кызматкери, азыр эле мынакей бала энесин мактаса кандай сонун, азыр баласы Марлен айтып атат, сизде заслуга барбы десем, жок,
эмгек сиңиргенди эл берсе эле болду. Маданияттын мыкты кызматкеримин десе баласы артында туруп, жакшы эне деген дагы наамы бар деп мага шылып атат. Ошо жакшы татыктуу эне астыңыздарга атына заты жарашкан Айчүрөк Султанова эжекеңизди дүркүрөгөн колчолор менен тосуп алсаңыздар. Канакей, майрамдык маадайда дүркүрөтүп кол чалып Айчүрөк эжекеңизди арманыңыздар, хүрматтуу бүгүнкү актоо ээлери, Рахат эжеке акы өргөнүңүз кут болсун. Ушул үйдөн ар дайым жакшы тойлор болсун. Сизди сыйлаган ушундай жакшы азиз меймандар көп болсун. Бар болуңуздар, сиздер дагы амансыздарбы? Кошуна колуңдар, барыңыздар жакшылык. Мына эми сиздерге жардам берип, канчадан бери ушу биз кайрымдуу фонд менен иштешип жүрөбүз. Азамат деген жигит менен Ражап жигитке чоң ыраазычылык. Бүгүнкү берген батаңыздар кабыл болсун. Мындан да жакшы көп үйлөр курула берсин, элдердин батасын ала берсин, аманчылык боло берсин. Ал эми сиздерге болсо аманчылык, ден соолук каалайын. Барыңыздарга келиңиздер, ушу жаш болсун, баары керемет болсун деп бир шаңдуу өмүр керемет деген чыгармамды аткарып берейин. Келиңиздер, анан бул жерде бир тууган эжекелер жашына кайрылып турасыздар, болду. Ортогончулук бийлеп бербейсиздер, сиздер бийлеп жүрүңүздөр барышка. Эжекелер, канекей, келиңиздер. Койго келгенде чыгардарды ортого, кана. Ояна келиңиздер, мисаштай болот. Койго келгенде сиздер бийлейсиздер. Бул жерде бүгүн той болгондон жүрүңүз, бийлеш керек, ырдаш керек. Жүрүңүз эжеке. Biylейсиздер, жүрүңүз. Бүгін bir абдан чоң иш-чарага чогулуп отурган себеби Азамат Байманов негиздеген Кайрымдуу бол фондусу үйү жок майып Рахат энеге үйлөө кылып абдан bir чоң үлкөн ишке жарады деп ойлойм. Албетте бизде кайрымдуулук фонддору аябай көп, бирок бардыгы эле өзүнүн функциясын аткара бербейт. Ошолордун арасында мекенчил фонддор бар экен. Ошонун негизинде бүгүн көп адамдар жүрөгүнө жылуулук орнотуп кетишти деп ойлойм. Бүгүн абдан bir чоң иш-чарага белгилүү артисттер дагы келип, өзлөрүнүн жагымдуулары менен келген элдин көңүлүн көтөрүп кеткенди кубанычтуу болду. Ылайым эле ушундай кайрымдуу фонддор көп болсун, энелердин көз жашы чыкпасын, дайыма кубанычтуу жаштар чыгып, биз ушундай иш-чараларга көбүрөөк келе берели. Эми бүгүнкү өргө тойду куттуктап келген атайын өкүлдөргө, меймандарга сөз берели. Азыр ачык сөз гезитинин башкы редактору Сулайманов Жора агайыбызды жана Ырыскелди фондунун жетекчиси Бермет эжекебизди чакырып коелу. Саламатсыздар. Бүгүн Агордо конушунда абдан bir чоң үлпөт болуп атат да. Эгерде Азамат оң төлгө болуп, бул Рахат эжеге жолукпаганда мындай үлпөт бүгүн болмок эмес. Да канча жылдан кийин болору да эч ким айтмак эмес. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, Азамат сизге туш болуп калганына сиз дагы миң мерте Кудайга ыраазы болушуңуз керек. Анан эң негизгиси кайрымдуулук фонд деген
Кыргызстанда толтура. Бирөө бир кой союп 4 кишиге чай берсе, ошону бүкүлдөп эле көрсөтө берет да. А бул Азамат деген жигит мынантип ак өргөлүү кылганын өзү бул тарыхый маселени козгоп, тарыхый чечим чыгарган нерсеге барабар. Мына ушул жерде отургандардын көбү чынында баягы жабыр тартып, жапа чегип, азап менен ар бир сааты тозокко барбар болуп жашагандарды мен көрүп атам да. Мен биринчи жолу келген жокмун. Азаматтын көп ушундай жакшылыктарына катышып жүргөн киши катары айтып кетейин. Кыска айтканда, Айтор, бүгүн сиздин кубанычыңыз тоодой болуп турат. Көптөн берки сана кылган, жүрөгү койгон маселеңиз оң чечилип, мына үйгө бүгүн кенен чонон ушу каалагандай жашайсыздар. Ошондуктан ойлойм. Анан бүгүн карабайсыздарбы? Сармерденден көргөн жигит алып баруучу болуп атат. Муну телевизордон эле көргөнсүңөр көбүңөр. Каякта Сармерден ким барды эле? Мен деле барган эмесмин мисалы. Шакразада Аскарова деген ыры менен чоңойгондор деле ошол жерге чогулдук да, карабайсыңар. Райхан Абдувалиева деген, не деген кереметтер. Бирок Айчүрөк Султанова. Булар абдан чакырсаң да келбейт. 1000 сом менен концертине бара албайсың, билет түгөнүп калат да. Ансымарында бүгүн абдан бир чоң жакшынака ырчыларды көрүп, өзүм кубанып турам. Ошолордун бардыгы Азаматты сыйлаган үчүн кайрымдуу бол фонду бар экенине келип турат да. Дайым эле ушул өнөр жаатындагы адамдарга Алинанын сиңдиси Назира Жетигенованын да карабайсыңар, бир аз кабаңар үркөлүп турду эле 2 ооз сөз айтып барыңар, бийле ырдагыңа келип калды да. Ой да койсун. Буда болсо бул адамга жүрөгүнө жол тапкычтык бар бололу. Дайыма ушундай жакшылыктарды жогушуп жүрөлү. Көп эле жардам берем деген инсандар бар. Алар да Кудай бурса бутка турса дагы көп ушундай мүмкүнчүлүк болуп акырындап алга умтула беребиз. Буюрса. Ошол аябай сонун эме болду дейм. Башкалар үчүн дагы көп эле колунда бар байкелер үчүн дагы бул жакшы бир эме болду да. Үлгү болду. Жакшы үлгү. Ошол эжеке абдан сонун эжеке. Жакшы. Ошо үйүңүздө ар дайым жакшылыктар болсун. Тойлор болсун ар дайым. Айтканыңыз. Ар үйдө тойлор болсун, ар бир эненин кубанычы, жүзүнө кубанч тартып алсын, дайыма ыйлабай, зардын, күйүүтүн ый чыкпай, сүйүнүчтү, кубанычтын жакшы чыкканга ниет кылам ушул ар бир эненин. Жакшы отуруп, жардыга муктаж, ортада жашаган апалар, энелер, аял заты дайыма кубанч түстө жүрсүн, тойлор той кылынсын, жугуштуу болсун, мындан кийинки дагы Азаматтын иштери илгери болуп дагы көп адамдарга тартыларсын. Алла разы болсун, жакшы буюрса. Жакшы өтөдө тойлор болсун. Анда болсо, келиңиздер, урматтуу туугандар, урматтуу тойдун кадырлуу коноктору, келиңиздер, азыр астыңыздарга чыга турган ушу Рахат эжеке, мынакей Кудайга чын бардыгыбыз Кудай деген киши курга албайт деп бекер айтылбаса керек, канча жылдан бери намаз окуп, андан кийин Рахат эжеге апабыздан кайсы ырчы келсин десе, өзүнүн жүрөгү жакшы көргөн сүйүктүү ырчысы, кыргыздын мен деген ырчыларын астыга салбай келе аткан кыргыздын кулуну, кыргыздын чолпон жылдызы, жакында эле эмгегин сиңирип, эмгек сиңирген артистти алган эжекемдин суранычы моюн ушу бир сөзүңүздү эки кылбай келип отурган эжекемдин, Рахат эжекемдин сүйүктүү ырчысы, кыргыздын чолпон жылдызы, маданияттын мыкты кызматкери, эмгек сиңирген артист Мирбек Атабековго кол чаап койсоңуздар. Баракелде. Мен мактанып коеюнчу, мен иним да. Биз таластыктар бир жолу мактанбасак ооруйбуз да. Кол чаап коюңуздар. Назира эже, мен бар үчүн ушундай сулуу болуп жүрөсүз апчы. Баракелде. Мактанып эле жүрө бериңиз эжеке. Рахмат. Назира эжекеңизге кол чаап коюңуздар, мен да мактанам ушундай эжекем бар үчүн. Мен да мактанбасам ооруп калам. Ошо эжекем бар үчүн мен дагы ден соолугум үчүн болуп жүрөт. Рахмат эжеке. Рахат эже, бүгүнкү ага өргөнүңүз кут болсун. Ушул үйдө ар дайым жакшылыктар болсун. Анан эң биринчиден ушул жараткан Алла Таалабызга 1000 мертеден шүгүр айтабыз, ыраазычылык айтабыз ушундай жакшылыкка бүгүн ушундай мүмкүнчүлүк берип атканына. Анан ушул себепкер болгон биздин байкелерибизге, ушул Азамат байкебизге, Раджап байкебизге да кол чаап коюңуздар да бир ирет. Анан ушул биздин коллега эжекелерибиз, байкелерибиз дагы келип ушундай өзүнүн өнөрлөрүн тартып атканга сиздерге да рахмат. Анан сиздерге да рахмат келгениңиздерге. Ушул кубанычты тең бөлүшүп дегендей кайрымдуулук, ушул кайрымдуу бол фондунун атынан жакшы чыгармалар тартып берейин. Сиздердин кол чабыңыздар менен болсун, рахмат. Эми бүгүн майрам, бүгүн тантой болуп жатат. Анан кичине майрамдап бийлеп коюңуздар, Караның азар, мен ардайым.
қайғы баспай күліп тұрсаң айдайын еркелетіп сен құшақ жайып қаражан қанша жашқа шықса дағы балақайын енекем ай тазаққан судай таң атқан нұрдай ертелі кеш кіребей берекем ай зам-замдан нұрдам сағынған ұлыңдан кейбеш беремей енекем ай енекем ай қайсыларда бірі басқа Эметип Козго Мирбек, негизи бул ошодо 3 нерсеге ишенбеш керек экен да. Биринчи техникага, экинчи жаратылышка, үчүнчү акыйкатка дейт да. 4-чү ырчыларга да коесуң. Аны сен кошпойго окшойт анда. Биздин сыймыгыбыз мынакей жандуу үн менен азыр ушу техникабыз бир аз эметип атат. Анда өзүң билген бир жакшы кол чапкыңыздан чыгар экен жандуу үн менен Мирбек Атамбеков. Рахмат. Қайсыларда біріңіздерге? Өзің жақсы көргендер дейт. Деги сен жарқылдайсың сен бұл кисең бір ғана киім жарашып деги сағынғанда көрсең ой бұлбұл қолдан бір қыз сағырмашып Қол шапырасың. Келісіп қана мүжін жаралған кисең бір ғана киім жарашып деги сағынғанда көрсең ой бұлбұл қолдан бір қыз сағырмашып Çok rahmat. Kol çapkыңыздар. Enekim dünyada tengdeş giz bereken ben dağı deniz sağ boyum ormay jürogü senesen ben dağı deniz sağ boyum ormay jürogü senesen Америкадан бери келип, мынакей Америкадан ушу жаңылыктарды көрүп, угуп, Азаматты колдоп коштоп, өзүнүн дагы салымын кошкон Америкадан келген Чолпон эжекеге сөз кезекти берип койдум. Чолпон эжеке, Резиде эжеке, келиңиз. Саламатсыңарбы, ушу тойго катышкан меймандар, ушу үйдөн рахат сиңдиме, конушуңар кут болсун, ушул үй акжолдойлуу үй болсун силерге, тоюңарга той уланып, ушул үйдөн той бере бергиле. Экинчиден мен кандайча келип калган, мен бая балдарым Америкада барып келип турам, көбүнчө ушул жакта жардам берип турам, анан дайыма ушу Азамат баламдын эмесин такай роликтерин көрөм, бирин калтырбай, мына ушул жердегилер баары мага тааныш. Анан ошо өзүм бир максат коюп койдум эле да, ушу келсем, ошо Азамат балама бир жолугуп, өзүмдүн колуман келген бир салымымды кошсом деп. Анан өткөндө келип, звонить этсем ала койду, сүйлөшүп келип, еще бүтүнөк жасап атканда келип көрүп кеткем. Анан ошондо Азамат балам, эже, апа келиңиз, катышыңыз деген, ошол менен берген эмемди сөзүн эки кылбай анан кийин ушу бүгүн келип отурам. Келип, колуман келген мына подаркаларымды келип эле берип койдум өзүнө. Эми экинчиден мен ушу
Азамат балама, Рajab балама дайыма көрөм. Койгон роликтерди көргөндө эле мен көзүмдү тие албайм да, илайм эле көргөндө. Ушундай. Анан ошо жакта эме кылып койдум эле. Анан мына сөз да бердим. Эне кайра келдим, айттым. Келген сайын Азаматка жолугуп өзүм пенсионермин. Обязательно пенсиямды дайыма ушу кайрымдуу фондуна кошуп турам деп. Анан ошо эки болбосун. Эми дагы бир жолу тоюңар кут болсун, тоюңар тойгулансын, баарыңарга каалайм ушундай той бере бергиле. Рахмат эжеке. Бу балдарыма силерге өмүрүңөргө береке берсин, ден соолукта болгула. Siz rahat singdim, den soğukta ol. En negizli adamdıkı bu den soğuk olsa barın görürsün. Aman bol. Rezide Cekevski'ye rastık bildireni Çolpon Ece bir iki sözünüz var çıkar. Geliniz. Rahmat. Birinciden uşul rahat. Den soğuluğunar çın bolsun, ömrüңөр uzun bolsun. Uşul jerde gelgen bütele uşul Mayıptın toptoru deybiz uşular barыңızдар aman bolgula. Den soğukta ol öyle. Rahat uşul uyuңөр, örgöңөр put bolup içinde ardayım jakşılık bol öyle. Toylor bola bersin. Oşondoy эле ушул ушинтип kurup ушундай адамдарды киргизип үйлүү кылып жайлуу кылган Азамат сага рахмат айланайын. Өркүнүң өсө берсин. Баягы кыргызды кыргыз кылган Азамат жигит сен болуп жүрөсүң. Мына сени баягы Лелиндей уулду кайсылене туу дегендей апаңа рахмат мынакей алтыным. Тиги Ражапка рахмат. Кыргыздарды мына көрүнгөн жактан акчаны салса, анын тегин таппай жүргөн канча кыргыз, анын өз жайын таппай жүргөн канчасы бар. Ошонун баарын баягы бугучу менен бууп капка салып, ушинтип ак жолтой үй кылып, ичине ушундай майыбелдерди киргизип, ыйлаган көз жашын тыйып, көзүн сүртүп, үйлүү кылып, жайлуу кылып, түтүнүн бийик булатып атып каныңа сага Алла разы болсун, эли разы болсун. Мына ушундай адамдардын баарына кайрымдуулук жасаган эте бул башка анын баарын моминтип иш жүзүн аткарган бул башка болот. Сага рахмат, эли журтка бүт бардык элге рахмат. Сага дагы үй бүлөң менен аман бол алтыным, тынч бол, ден соолук берсин Кудайым, ар дайым ден соолукта жүрө бер. Ушул жерге келгендердин бардыгына рахмат. Канча бут келсе, ошончо бут келсин үйүңүзгө. Чоң рахмат Чолпон эже, чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгилик болсун, кайсы жерде болбосун аман жүрүңүздөр, бар болуңуздар. Алыста жүрсөңүздөр дагы жүрөгүбүз кыргыз деп соккон жайынды айтып кеттиңиз. Аман болуңуз, бар болуңуздар. Азыр бул жерге ушул аз убакыттын ичинде үйлүү болгондор жана боло электер чыгып ак тилеген айтып койсун. Келиңиздер. Айзат эже, Айжамал эже, Элмир эже, Сайрагүл эже, келиңиздер. Бүгүн кубаныч болуп отурат. Рахат энебиздин бүгүнкү керемет күнү эстек эткис эзек күндөргө айлансын. Үйлүү болгонсуз, жакшы жашап атасызбы? Жылуусузбу? Баракелде. Жайында салкын, кышында жылуу. Кудай куткарсын, эме келиңиз өзүңүздү тааныштырып берип, ак тилек айтып койсун. Жақынырақ қарайды. Ассалаумалейкум. Ушул тойдун күбөлөрү. Алтыным Рахат эже, өмүрүңүз узун болсун. Ден соолугуңуз чың болсун. Бул жашоодо өлсөк биз 2 метр гана жерге барабыз.
алтын башы заман болсо, ден соолук чың болсо, байлыкка бардыгына кол жетет экен. Ушул жакшылыкка, ушул ийгиликке, ушул кубанычка бизди жеткирген, көз жашыбызды сүртүп, бардык кыйынчылыгыбызда да, жакшылыгыбызда да бирге болгон кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азаматка, Азаматтын жанында ушу ысыктı, суукту бирге бөлүшүп жүргөн Ражат Таксырга бардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. Кудай таалам эки дүйнө бактылыкты насип кылсын. Эже, мынакей Алланын насиби экен. Ушу жетим балдары бар деп араб мусулман бир туугандарда мага үй берилди. Ушул үйдү, ушул жерди Азамат мага келип эжеке бул жерге дагы үй салып берели деген айтты. Сизден кийин дагы Рахат деген эне бар, очередте турган деп сиздин видеоңузду көрсөттү. Мен ошондо сизди көрүп мен ушунчалык Кудайга шүгүр кылдым. Эй жараткан Алла, мен Кудай буйрса мен басып кетишке аракет кылам. Мен буга чейин да көп кыйынчылыктарды жеңдим. Көп ооруну башынан өткөрдүм. Бардыгына шүгүрчүлүк менен келатам. Мындан ары да шүгүр кылып жашайм. Ушу Азамат караңызчы, суукту суук дебей, ысыкты ысык дебей, бизге окшогон бей бечараларды, биздин балдарыбыздай жетим болуп, ыйлап, карда ач, кийими жок, ачка ток жүргөн балдардын бардыгын бактылуу кылып келатат. Кудай таалам Азаматты бактылуу кылсын. Ата энеси менен, сүйгөн жары менен, үй бүлөсү менен, Азаматты курчаган жакшы инсандар менен Кудай бактылуу кылсын. Бардыгыбызга Кудай жакшылыкты, ийгиликтерди Кудай кут кылсын. Ушул үйдө агарыңыз, көгөрүңүз, жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Ушу Азаматка күч кубат берип, Азаматтын жолу даңгыр болуп, бак карып кыдыр дарысын. Өмүрү узун болсун. Үй бүлөсүнүн ушу мисалы президентибиз кыла албаган, депутаттарыбыз кыла албаган, мен канча чоңдордун алдына баргам, ыйлап жалдырап барган күндөрүм болду. Акырында өмүтүм үзүлүп, бир Кудайдан гана тиле отуруп калдым. Кудайдан гана калбайм деп. Бирок Кудай деген эч качан куру калбайт экен. Мына Азамат бар, биз ачка калган жокпуз. Азамат бар, биз көчөдө калган жокпуз. Баары Кудайдын ийгилиги экен. Ушул үй сизге кут болсун, бир туугандарыңыз менен. Ушу Азаматтай болгон алтындай балдарыбыз менен Кудай аман кылсын. Азаматбай, тилеген тилектериң кабыл болсун. Жаман көздөн, жаман сөздөн Алла өзү сактасын. Кимде ким сага туура эмес көз карашта болсо, кимде ким сен жөнүндө жаман ойдо болсо, аларга Кудай сабыр берсин. Иман берсин, сабыр берсин. Жакшы жолго бардыгыңыздар сапарлаш бололу. Жарым жан дебей, алтсаным аман дебей, багы не дейтилер? Керкейгенге керкейгин дейт, төбөңгө жеткенче дейт, ийилгенге ийилгиң башың жерге тийгенче дейт. Биз жарым жанбыз деп эч качан мукурагыбыз келбейт. Ийилген жерде ийилебиз, керкейген жерде керкейбиз. Бирок Азаматтын алдында ар дайым биз тазим менен башыйбыз. Барбарыңыз билмедиже. Чоң рахмат, чоң рахмат. Келиңиздер. Кыска барбы? Айжамал келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин мусулман туугандары. Ушу күндүн ысыгына карабай келип бергениңиздерге чоң рахмат. Рахат эже, үйүңөр кут болсун, ден соолугуңар чың болсун. Ушул жерде болуп турган бардык мусулман туугандарыма Аллах таалам ден соолук берсин. Үйүңөрдө ар дайым жакшылыктар, тойго, дасторконуңар жакшылыкка жайылсын. Жанагы айтылган каалоо тилектердин баары кабыл болсун. Жана биздин алтындай болгон байкем Азамат байкебизге Аллах ыраазы болсун. Иштериңизге ийгилик. Жана биз дагы кыйналып кысталып жүргөн күндөрүбүз артта калып, быйыл ошо даңгыраган үйгө түшүп келдик. Мен кандай үйгө түшүп келсем да, элим ошондой үйгө түшүп келсин. Алла ыраазы болсун. Ишиңерге ийгилик, бар болгула, бай болгула, тынччылык болсун элибизде. Чокчулук, молчулук болсун. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат, чоң рахмат. Сиздерден дагы бир неме ушу Рахат эже. Баягы аз да болсо көптөй көрүп, кичине болсо чоңдой көрүп, ушул идиштерге жаркыратып, ысык чай ичип, табактарына аш салып, чыныларына шорпо куюп,
жакшылыктарды ошо Азамат менен бирге кылсын Кудайым. Сапарыбызды дайыма бирге кылсын. Азамат бай, алтыным, сага эч сөз менен эчтеке айта албайм. Бир гана Алла разы болсун. Чоң рахмат, чоң рахмат. Жакынкы мезгилдерде үйлүү боло турган Айзадежем Чоңкулуктан келди. Сөз кезеги өзүңүздө. Ассаламу алейкум, калай кал. Рахат сиңдим. Ак өргөлү үй тоюң кут болсун, ден соолугуң чың болсун, өмүрүң узун болсун. Ушул үйдөн агарып көрүп, ушул үйдө ар дайым жакшылыктар, тойлор гана боло берсин. Ушул жерде канча адамдар ушул сага жакшынакай каалоо тилектерин айтып атат, ошонун баарын Аллахым кабыл кылган болсун. Анан ушу экинчиден ушу бизге окшогон кыйналган энелерге, эжелердин ортосунда көпүрө болуп жүргөн Кайрымдуу Бол фондунун генеральный директору Азамат Баймановго да чоң ыраазычылыгын билдирем. Ражап Таксырга дагы чоң ыраазычылыгын билдирем. Ошондой эле ушул үйдү куруп жүргөн уста балдарыма дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Айланып кетейиндерим. Ушу бизге окшогон кыйналган энелерди үйлүү кылып, үй салып берип жүрүшөт. Ушу уста балдарыма да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Эки дүйнөдөгү бактылуулукту берсин ушул балдарыма, айланып кетейиндерим. Анан ошондой эле ушу Азамат баламе ушу биздин көйгөйүбүздү жеткирип, ушу ортобузда көпүрө болуп жүргөн ушу Азаматка да чоң ыраазычылыгымды билдирип, ошондой эле ушу алыскы жакта ушу ысыгына күйүп, сууна тоңуп, өздөрүнүн үйү жок болсо дагы ушу бизди видеодон көрүп алып, ушул энелерибиз, эжелерибиз үйлүү болушун деп биздин кубанычыбызга ушу ортоктош болуп салымын кошуп жүргөн, ушу сыртта иштеп жүргөн ушу карапайым ушу уул кыздарыма чоң ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат, айланып кетейиндерим. Эртерээк өз мекениңерге келишиңерди каалайм, айланып кетейиндерим. Силер бизди канчалык кубантсаңар, Аллахым ошолчо силерди да кубантып жүрсүн, айланып кетейиндерим. Чоң ыраазычылыгымды билдирем, таазим этем. Силердей уулду төрөгөн ушу ата-энелериңерге да чоң ыраазычылыгымды билдирип таазим этем, айланып кетейиндерим. Чоң рахмат Айзадеже, бар болуңуз. Нарындан келген эл менежерибизге эки сөз берели. Атарды Балыстан келип отурат. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Мен Нарын шаарынан келдим. Рахат эже, сизди куттуктагына келдим эле. Ушул ак өргөңүз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун, эч качан оорубаңыз, ден соолугуңуз чың болсун. Ушул үйдө неберелериңиз менен, кыздарыңыз, уулдарыңыз менен аман эсен жакшы бакубат, жакшы жашоодо жашаңыз. Сизге чың ден соолук, узун өмүр каалайм. Ушул жерде турган баардык кыргыз элиме дагы баарыңыздарга ден соолук каалайм. Мен дагы ушу кайрымдуулук болушу фондуна ыраазычылык билдирейин деп атайын келдим Нарын шаарынан. Менин дагы бир туугандарым, 4 бир туугандарым, 3 бир тууган агам, бир сиңдим жана апам экинчи группада инвалидтер болчу. Ушу канча жылдан бери ушу квартирада багып жашап жүрдүм. Бишкек шаарында 20 жыл. Андан кийин Нарын шаарына барып өзүм эки бөлмөлүү Акшекчеде багып жүрдүм эле. Ушу мен Азамат иниме звонить этип, ушундай бир тууганым төшөктө жатат. 4 жылдан бери бир тууган агам төшөктө жатат, катуу оорупчу, рак оорусу менен. Бир агам башынан операция болгон, ошол агамды да карап багып келатам. Бир агам 5 жылдан бери көзү көрбөй операция болуп, анан апам да көзү көрбөй, 82 жашта апам бар. Сиңдим бар, экинчи группадагы инвалид, алда үй жай жок. Ушундай кыйынчылыкта жашап багып келдим, баарын теңчи. Өзүм жолдошум каза болуп калганына карабастан, 2 кызым, 1 уулумду кошуп алып баарын багып жүргөм. Аны ушу Азамат иниме кайрылып, бир ооз кайрылып ушу жардам сурадым эле. Ушундай ыраазы болдум. Ушу Азамат рахмат, чоң рахмат, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун. Ушу сени төрөгөн ушу апаңызга чоң ыраазымын. Апа, сизге рахмат, ушунчалык ыраазымын. Ушундай уулду тарбиялап өстүргөнүңүзгө ушунчалык ыраазымын. Сизди ушунчалык сыйлайт. Жана сизди деле эмес, даже башка бөлөкпөтөн элдин энелерин сыйлаганына мен ушунчалык ыраазы болдум. Мен өз апамды, ушу 82 жаштагы апамды карап, ушу апама 2 бөлмөлүү квартира алып берип турат да, азыр алып беришти.
эми ошол экинде ремонт кылып берип атышат, евро ремонт кылып. Ушу 15 күн ичинде ушу биз туугандарымды ушу 5 инвалидти ушу үйгө ийгилип киргизген атканына ыраазычылык билдирип, ушу атайын келдим да ыраазычылыгымды билдирейин деп ушу азамат рахмат. Ушу кайрымдуулук бол ушу биз туугандарга ушул жерде кызмат кылган эжелерге, сиздерге баарыңыздарга рахмат, эжелериме баарыңыздарга рахмат. Ушул жерде турган кайрымдуу ушу боорукер, мээримдүү боорукер адамдар келип катышып турганын билип турам. Рахмат баарыңыздарга. Ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Рахат эже, үйүңүз кут болсун. Ар дайым жакшылыктар болсун ушул үйдө. Эч качан жамандык болбосун. Өмүрүңүз узун болсун. Рахмат Элмир эже, рахмат. Карындашым мен эки сөзүн айтайын деп турат. Келиңиз. Рахат апа, үйүңүз кут болсун. Үйүңүз кут болсун. Ушул үйдөн тек гана мындай күлкү чыгып той койгонсун да. Мына 2 жыл болду, мында инсульт болгон, оору айтпай келет, врачтан ошкоса болуп калды. Мен Азамат байке жолукканга чейин мен какпаган ишим калган жок. Канча чоңдорго кат жаздым, сурандым, эшигин какпадым, бирок эч ким кабыл алган жок. Мен ушу Азамат байке күндүз магазине баргам. Барып, анан мен айткандан кийин кечинде келип, ушу мен сөзүмдү жерге таштаган жок да. Мен Азамат байке ушунчалык ыраазымын. Ушу бизге жардам берип, мамамдын сөзүн угуп, мен сөзүмдү угуп жардам берген аябай шүгүр кылам. Азамат байке өмүрүбүз узун болсун. Ошол элдин батасы болгон айткан калуу тилектерин баары тең кабыл болсун. Баарыңыздар эң биринчи байлыктан мурда ден соолук экен. Эч бириңиздер бир да апа, бир да адам эч качан оорубасын. Аман болуңуздар. Айтканыңыз келсин, оорусулукодан, кырсыктан арыз бололу, жардыйын өз тырышыкта көпсүрсүн. Агабыз бир эки сөзүн айтсын. Ассаламу алейкум рахматулла. Рахат апа, таңыңыз кут болсун. Үйүңүздүн ичинде жадырап жайнап, кыздарыңыздын, балдарыңыздын урматын көрүңүз. Урматын төрүңүз, жытын-жытындап жүрүңүз ушул үйдө. Азыр апалар баарыңыздар сүймөн жүзүргө ээ болгон ырчы эжекемди чакырайын. Үн алгыдан үнүнө, сын алгыдан сынына суктанган сиздердин жүрөгүңүздүн түпкүрүнөн оорунан сүймөн жүзүргө ээ болгон ырчы эжекем Гүлзат Байзакова. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен Рахат курдаш, өргө кут болсун алтыным. Мына ушул жердеги апалар, эжекелер, сиңдилер, ылайым бар болгула, тилегиңиздер орундалсын. Кудай таалам айтат экен, эгерде бир денеде эки жүрөк соксо, ал бир гана эненин жүрөгү болушу мүмкүн деп. Себеби мынакей эне баланы тарбиялап өстүрүп, 9 ай көтөрүп, омурткасы сыздап, анан мынакей ушу айтат элем, деген эртеден берки айтылган калдык тектин баарын Кудайым кабыл кылсын. Курбубуздун өргөсү кут болсун. Мынакей мен ушу Азаматты чакырайын. Азамат келчи алтыным. Сакадай бою саралттын бир кыргыздын көкүрөгү кенен, өдөнү кенен, ичи таза жакшы бир мырзасы. Ушул балага мен 1000 алкыш айтат элем. Дегеде биздин мүңкүрөгөн, ушу биздин тагдырдын бир өзүнчө бир тагдырдан тайып калган бир курдаштарыбыздын жүзүнө кубаныч тартуулаган, ушуларга жакшылык кылган, ушу Азаматтай уулду тапкан, мынакей ушул жерде Токтоо эжеке, ордуңузда турмузчу, келиңизчи. Айтканыңыз келсин, кол чап койгулачы. Азаматтай жакшынакай уулду тапкан, мынакей ушу Токтоо эжеке, бар болуңуз алтыным. Кандай жакшы адамсыз, кандай эл үчүн атына заты жарашып, мынакей Азаматты төргөн экенсиз. Азамат, мен кылам, мен дүйнөм бар, мен акчам бар деген биздин мамлекеттик чиновниктердин кыла албаган ишин эч кимге айтпай, эч кимге жарыя кылбай туруп эле Азамат өзү жакшы адамдардын колдоосу менен өзү чечип элге рахат тартуулап кетет. Андыктан эжеке, сизге чоң рахмат. Бар болуңуз. Мынакей Кудай буюрса бүгүн 10-чу үйдү тапшырып жатабыз. Азамат каякта үй тапшырса, Токтоо эже ошол жакта. Баланын кубанычынан өткөн кубаныч бар элеге. Андыктан ушу Кудай буюрса сиз элдигене болосуз. Элдиненеси деген наам акыры аласыз. Мынакей ушунча апалардын жакшылыгын көрүп отурасыз. Раматылык
биздин достор тобунун курбубуз Гүлбүбүнүн аркасы менен азаматыбызды тапканбыз. Айзада досубуз бүгүн келбептир. Айзаданын мынакей үйүндө ошо Гүлбүбү ошо азамат менен достоштуруп азыр достор тобунун катарында биздин ошо азаматыбыз бар. Кыргыз элине кызмат кылып жүрөт. Азамат көз тийбесин, сөз тийбесин алтыным. Мынакей биздин оператор жигиттер тасмага тартып жатат. Өзүңдүн архивиң өзүнчө бир кино болуп калды болуш керек. Айтат элек ушул жөнөкөй адамды тарбиялаган жөнөкөй эне бар болсун. Аны ушул азаматтын колунан өргө алып, жакшылык көргөндөр ылайым, дагы жакшылыгыңыздар өсө берсин. Гүлбүнүн мынакей кеткенибизден кийин ушу биз азаматтан колубузду үзгөн жокпуз, дайыма биргебиз. Өзгөчө достор тобу каякта болсо, мына бүгүн кулачыбыз айнып, өзүнчө биздин чыгармачылык топ өзүнчө очередь болуп турушат. Шахра Аскарова эжекебиз баш болгон мынакей Гүлнара Тойгонбаева сулуу, Назира Жетигенова сиңдип турат, Айчырык Султанова баласы менен келди. Райхан Абдубалиева деген ырчылардын эң эле бай адамы бар. Бирок өзү такыр мактабайт, жөнөкөй. Ошо Райхан эжем жүрөт деги эле биздин эң сонун мынакей Мирбек. Жакшы сыйлаган элебиз Мирбек келип кетти. Ага да рахмат. Ана мынакей Сармелденди сазайын берип. Тилинде мөөрү бар. Бөөдөнү толтура көндөргүс байлык бул. Таке, сизге чоң рахмат. Ушу менен дайым азамат менен ошо сериктеш болуп келатасың алтырым. Ишиңе ийгилик. Азаматка көз тийбесин деп айтабыз. Анан ошо азамат сен менен иштешкен ушул жерде биздин мынакей компаниянын жалпы жигиттерине рахмат. Эжекелерге рахмат. Бириңердин жакшылыгыңарды бириңер колдоп келатасыңар. Чоң рахмат айтабыз. Азамат элдин уулусуң алтыным. Көз тийбесин. Биз дайыма сен менен бирге болобуз. Анан эр азамат жигиттерибиз сиздерге дагы чоң рахмат айтабыз. Ана мен тет жерде усатый бир жигит турат, кара болгон. Азаматтын байкеси го чакырып коюнчу. Көргөн кол чабалар менен Ишен байкемди чакырып коелу. Үлгүлүү үй бүлөлөр. Гүлзат эжемдин өмүрлүк жолдошу Ишен агабызды алдыга чакырып коелу. Анда эмесе Ишеке, мен сүйлөп жакшы сөзүмдү айттым эми. Кет киршиң деп коелу. Кап коелу. Ишкен жеген дактап, эжекелер. Талантты көргөндө эле мен Сармерден дагы көп тур. Кеттик анда кааласаң. Кана эмесе комузубузду унутуп калыптырбыз, бир аз кечирим сурайбыз. Рахат сизге үйүңүз кут болсун. Үйүңөр ак жолтой болсун. Азаматтай болгон биздин кыргыздын жаштарыбыз өсүп өнө берсин. Ушундай азаматты үлгү алып, далай кыргыздын жаштары өсүп чыксын. Мен каалайм. Айтчабызбы? Хакен Алмазбеков агайыбыздын сөзүндө жазылган жакшы бир элдик чыгарма бар. Мына ошону тартып алалы. Кыздар, эжекелер, мага кол чабып койгула, ушундай. Жигиттер мага. Кеттик анда эмесе. Оп болду мага карадың, ойлосом толкуп аламын. Араңды бүгүн көргөндүң, ачылып жарк деп кабагым. Алтыным элим силерге мен айтамын, ысык саламын. Айтамын, ысык саламын. Асмандан учкан балдардын айтылса элге салама. Жибекти назик бизөңдү да селкилер куру калабы. Кымбатым журтум сиздерге эми кызыңар айтады саламын дей. Алтыга кошкон экини, алтымыш кылган жетини. Апыртмаң албу тарембең, аялдын көбү тетири. Акырын кетип калсамбы мен апчытып албай бетимди, апчытып албай бетимди. Аялым сүйүп караган, аялдан дүйнө тараган. Акылсыз демей ким экен, аларды төмөн санаган. Алардын бири сен болупу, дегиң аялым күндөй сабаган. Алыра саның актайсың, аларды чыны жактайсың. Ак жоолук барда башыңдан, алардан кынтык таппайсың. Эркекте эмес баары бираң, эмнелең анча мактайсың, эмнелең анча мактайсың. Мактарды мактар дилим бар, мажеске кайнар жиним бар. Аялдан жаным айлансын, аларга сүттөй дилим бар. Айта го эркек сөрөйүн, дегиң аялга теңдеши кимиң бар эй. Толубай чыгып сынчыдан, токтогул чыгып ырчыдан. Кайкы тил жерин чеченим, Хамбекти кепке чымчыган. Кыздардан барбы маңдайларда кыйноодо тили курчуган, кыйноодо тилиңей курчуган.
тайғылқан сөзгө неченин, таң қалған жерін чеченин, оқмуштың ақылға рачачай, ұнытпай ежем екенін, ба берген барбы қыздарға, неге баса албай жүрүбей, бечеримей. Башурам элдик баянга, бары бар ошол баянда, жомоктон бир шумдукту жорусак эгер аялга, желмогуз деген кадимкида, жезген пирделең аялда, жезген пирделең аялда. Ел күлсін дедім ырдадым, ел күлсе қошо жырғадым, қыздардан жаным айдансын, қызғалдақ гүлдей бұралып, жүзінен жанған оттору, неге жүректе турады нұрчалып. Бүгін еме рахат құрбымыз үйлі болып отсын, апаларды албастыға жезгепірге тегебей жөн ұшындайда тоқтатуалы қыздар. Барекелді, Ишенбайке береріге, енелерге, ежелерге берері. Чоң рахмат алтыным. Сәке, ылай еліміздің жақсылықтарының жаршысы болып жүресің. Қырғыз телесінде Мәкей Санмердендің жүзі, Қырғыздың ер азамат жігіттердің бірі, Такеге қол чабалық па азамат өкөнді. Қада мәсе, бар болғыла, игілік ішіңерге. Ел разы, азамат, талант, Шыңерге игілік алтындарым бар болғыла, әлеме біз сіздермен қоштошпайыз, дағы жақсылықта көршөбіз. Түрікірген қол чабалар менен Ишенбайкеме жана Гүлза Тежекеме разылық білдіріп. Негізі қайырымдылық Қырғызстанда абдан эле өнүккөн, көптөгөн концерттерге катышып жүрөбүз, көптөгөн бир оорукчандарды колдоп, операция, дарыланууларына мындай деп кайрылышат. Бирок бүгүнкү ушул иш-чара, бул өзгөчө иш-чара, анткени бул кайрымдуулукту бир башка бир бийик тепкичке көтөргөн иш-чара болуп атат. Анткени бул иш-чарада мына ушул муктаж болгон адамдарга үй салып берүү болуп атат да. Биякта эң негизги мындай десем себеп, андыктан бул абдан сонун көрүнүш. Бул элге жайылтууга муктаж болгон көрүнүш. Мындай нерсени албетте айтыш керек, колдош керек, элге билдириш керек. Бул деген мындай иш-чара элге үлгү катары болуп бериш керек. Азыр дагы бир куттуктуу сөз жана обологон обон сиздер үчүн чыгарат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айтулуу Гүлнара Тойгонбаева жигерди чакырып коёйчу. Чоң рахмат, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу ушул бүгүнкү сотконун болуп келаткан иш-чаранын күбөлөрү, ушул бүгүнкү тойдун катышуучулары, сиздер менен жүз көрүшүп турганыма чоң кубанычтамын. Жана ушул бүгүнкү тойдун күнөөкөрү болгон Рахат, сизге узун өмүр каалайм. Ушул бүгүнкү алган ак өргөңөр ак жолтой болсун. Ушул үйдө сонун сиздин бир жакшы жөрөлгөңөр, бир жакшы иш-чараларыңар, тойлор болсун. Аларга биз да келип, балким конок болуп, күбө болуп кетебиз буюрса келечекте. Анан ушул жерде ушул жумуштарды уюштуруп жаткан Кыргызстандагы кайрымдуулуктун бир деңгээлин бир башкача бир тепкичке чыгарып жаткан мына азамат деген өзү арык эле жигит экен, бирок жүрөгү чоң экен, жүрөгү ушундай кенен экен. Азаматсыңар бар болгула. Баягы чын дилден Кудайга жаккан нерсе кылганда ошол бүт нерсе ишти эле өзү мындай оңунан чыгып эле жеңил бүтөт экен. Ошол болуп турган мен деле мына келип көрүп күбө болуп турам, кубанып турам. Ушуга мындай орусча айтканда, когда человек занимается чем-то бескорыстно, да, от чистого сердца, этот человек становится чуточку лучше, чуточку лучше, каждый человек. И мы все здесь становимся тоже чуточку лучше. Мы здесь набираемся больше любви, больше добра и понесем это все туда, в мир, в свои дома, в семьи, в общество, да? Ошондой боло берсин. Анан кичинекей белегим бар, Рахат. Баракелде, мына Рахат энебизден бүгүнкү жакшылыгы менен куттуктап, жакшы сөзүн айтып алып тургай, мына мынтип
Билик бишкемине келген Гүлнар эжебизге терең ыраазычылык. Баракелде. Анан кичинекей мындай бул жайкы пак хб могу үйдө үтүлүп ушуну жабынып жатыңыз. Рахмат, бар болуңуз Гүлнар эже, баракелде. Кембел болуңуз. Анан албетте менден ыр белек бул Сүрөткө түшмөдүм. бул Dilegim hatırıp dandı ilebi eritip kardı gönüzü cibidip candı bir özü asılza erdigin bağlaşın gerek cercügün Anda Jasmin'e geldi. Apalar, sizler barda dünya jarı. Bu biri kelgen жашоодо уул кыздарыңыздын урмат сыйын көрүп, көзүңөрдөн кубанычтын гана жашы агып, бактылуу, бакубат жашоодо жашаңыздар. Сиздердин ушундай бактылуу жашашыңызга биз дайыма жардам бергибиз келет. Рахмат. Бул ыр биздин фонддун атынан, Кайрымдуу бол фондунун атынан апалар аман болгула. Баракелде. Ар бир жандын аман болсун апасы. Чексиз бакыт апалардын басы. Ойлой берем ишимде да үйдө да. Апа кемдин болбосо деп капасы. Ойлой берем ишимде да үйдө да. Kol çağırtmayalım. İyilik olsun. Azamat Bayke gelgisi işte de şaka bir bana kılıp koyalım. Rajap Bayke bana. Rajap Bayke. Erteden beri şu bizning xizmatimizda, bizning quvonchimizga o'rtoqdosh bo'lgan aq xizmatini o'tagan arz chaqinda kelgan qadrli qo'noqlarga mehmonlarga tereң rahmat bildiramiz. Ana o'zgacha Qayrimduu bol qovdi Qayrimduu fondining atынан Azamat Bayke o'sha bizni tasmaga tushib chiqqan Qirg'iz TV kanalining jalpi jamoatına, ular qizlarına tereң rahmat bildiramiz. İşingizde de iyilik bo'lsin. İyilik bo'lsin. Бүгін бір ғана ушу Рахат эжекебиз эмес баарыбызга чоң майрам болуп атат, өргөлүү болуп атат. Канча деген кыргыздын мен деген инсандар келип куттуктап, кыргыз эли карапайым эли келип куттуктап, ушундай бир чоң той болду. Ушул негизи ушул иш-чараны кылып аткан биздин Азамат аты дагы өзүнүн затына жарашкан алтындай болгон Азамат инибизге таазим этим менен ушундай Азаматтай, Ражап инимдей, биякта да Жылдыз да көп кыздар иштеп атышат. Ушул Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун кылып аткан ушул иштеп аткан ичиндеги биздин уул кыздарга кааларыбыз ылайым эле элдин батасын алып дагы иштей беришсин. Бүгүн биз аябай кубанып сөздө таппай атабыз. Эмне деген гана адамдар келген жок. Кыргыз ТВга чоң рахмат. Ылайым эле ушундай бүгүнкүдөй жакшы күндөрдө бирге бололу. Бар болуңуздар. Рахат апабыздын үй тою кут болсун. Бүгүн ушу Рахат эжекебизге ушунчалык көп өнөр плюс менен алтындай болгон бир звонок менен баары келип отурушат. Мен да ойлоп коем, эмки тойдо буйрса берем. Анан Азаматтын апасын көрүп алып, эжекем кайда жүрөт? Эжеке келиңиз. Алтыным, караңызчы кандай уулду төрөгөнсүз? Кыргызстанга керек уулду төрөгөнсүз. Кол чап коюңуздар. Ушундай сонун күн болуп атат. Бир гана сиз эмес, биз да кубанып атабыз, баарыбыз үйлүү болгондой болуп кубанып атабыз.
Кудай менен элдин батасын алып жүрө бер. Мен азыр бирге уктум. Эң биринчи иш баштап атканда ушу бирөөгө бир үйгө муктаж кишиге өзүнүн машинесин сатып үй салып баштап деген угуп алып, мен ушунчалык мен тазим этем, сөз жок. Да бир жол кол чаап коюңуздар. Кудай менен көз тийбесин артынан. Көз тийбесин. Элдин батасы менен ошо азаматтай мына кыздардын арасынан, кичике балдардын арасынан өсүп чыксын. Калган сөздүн баары айтылды. Үйүңүз кут болсун. Ушул жерде небере, чөбөрө, кыбыра, тыбыра, жыбыра, жылып канча Кудай таалам өмүр берсе, ошонун жакшылыктарын ушул жерден көрүңүз. Үйүңүз кут болсун. Чоң рахмат эжеке. Бар болуңуз. Demek Azamat ağam özü içine jıyıntırtap koysun, anan ak жалгасын деген ниетте ак батабыз менен бүгүнкү тоюбузду корутундурап коелу, келиңиз. Мына урматтуу апалар, энекелер, бүгүнкү кубанычыңар кут болсун. Мындай жакшылыктар көп болсун. Ушул тойго келип бизге ушу дем күч берген, алыстан туруп жакындан колдоо көрсөткөн жана ушул жердеги биздин маданият жакындан энекелерим, байкелерим, карындаштар, эжелер, барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Жүзүңүздө дайыма күлкү болсун. Кыргызстан өнү өскөн өлкөнүн катарында болсун. Көз жашын төккөн эне болбосун. Эгер болгон болсо, мына ушундай ынтымагыбыз менен, биримдигибиз менен, кичипейилдигибиз менен орун колдон, жеңилин жерден алган деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Ошон үчүн ушундай бир сооп табуу жолунда биз жөн гана чакырык кылып келебиз. Ушул чакырыгыбыз мындан дагы улана берет. Биз сооп табуу жолунда сапардабыз. Биз менен сапарлаш болгон бардык мекендештерге Аллах разы болсун, жана сапарыбыз байсалдуу болсун. Рахат эне, ак өргөңүз кут болсун. Баракелде. Келиңиздер мынакей кандай гана жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет дейт. Ар бирибиздин кулагыбызга жакшы сөздөр гана жаңырып турсун. Бүгүнкү айтылган ак тилектер Азамат мырза сизге дагы кабыл болсун, сизден артып калса бизге кабыл болсун дегендей. Рахат апа, үйүңүз ушул жерде жалаңгара күлкү, шаң, той кетпесин. Анан кийин Гүлбира эжекеме да мен өзүм жеке ыраазычылык билгизем. Мынакей колунда бар кишилер кылбаганды сиз кылып атасыз. Алла разы болсун. Жүгүрүп кеттиңиз. Ошондо экинчи жолу тушоңузду кесип мен биринчи келип мен өзүм кесейди. Бар болуңуз, бактылуу болуңуз. Кудай болса, Азаматтай жигиттер көп болсун, Апа, дагы бир жолу сизге терең таазим ушу Азаматты төрөгөнүңүзгө. Мен тамашалап коем, мен апама да айтам, апа, мен жокто алыска кетсеңиз, келгенде өлсөңүз өлтүрөм деп коем да. Анан кийин мени да жарык дүйнөгө аборт кылбай төрөгөнүңүзгө рахмат деп коем. Апалар бар болсун, бай болсун, чоң рахмат. Дайым жүзүңүздөрдө жылмайып болсун. Амин. Кудайдын кудурети Алланын амели менен мына мондай өргөйлүү болуп аткан рахат энебиздин ден соолугу экен болсун. Ушул үйдөн уут үйлөп, кыз узаткан ийгилге жеткен, керемет күндөрдү, керемет тойлорду өтөгөн учурларды Кудайым насип кылсын. Береке, ырыскы, жакшылык болсун. Эзеттен айтылган, аз өмүрдүн ичинде амандашкан күнүгө, өлүмгөнгө табылар аздыр көптүр дүйнөдө. Бири-бирибизге кайрымдуу бололу, боорукер бололу, жароокер бололу. Элибизде жакшылык болсун, тынчсыздык болсун, той болсун, жүрөктөн чыккан ой болсун. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, агым суудай шар болуңуздар. Аталган фондго ийгилик каалайбыз. Канатыңыздар салыбасын, арбасын. Амин. Кайрымдуу адамдар көп экен биздин Кыргызда. Азаматтын кыргыздын биримдиги менен, ынтымагы менен жабыла көтөргөн жок, жеңил болот деген чакырыктары баардык кыргыз элине түшүлүптү да. Ар бирин ойго салды. Биз деген башка булуттан жардам сурабайбыз, биз кыргыз эли өзүбүз эле көтөрөбүз деген чакырыктарына кайдыгер карабай, чет жерде мигрант болуп иштеп жүргөн уул кыздарыбыз өздөрү үй жок болсо дагы ушу биздин мекенде жашап жаткан биздин майыптарга жардамга муктаж, оор акыбалда чыккан адамдарга жардам берип көтөрүп атышат. Кыргыз элиме, эмигрант уул кыздарыбызга аманчылык каалайм. Ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, иштеринде ийгилик болсун, тапкандарына Аллах берекесин берсин. Ушундай кайрымдуулук фонддор көп болсун. Ошонун ичинен аябай белгилеп кетип нерсе Азаматтын кайрымдуулук фонду аябай жакшы иш алып барып атат. Иштеринде ийгилик болуп, мындан аркы дагы иштери жакшылыкка жумшалсын. Мына ушинтип Кудай буйрса бүгүн дагы бир энени кубанычка бөлөп, ошол кубанычында тең ортоктош болду Кудай буйрса. Мындай
тойдо дайыма жакшылыктарда бирге болойлу. Биз менен бирге сапарлашып болуңуздар. Саламатта калыңыздар.